16 августтан баштап 2 күн болду. БШКнын астындагы контрольный ревизионный группа Кыргызстан боюнча аймактык шайлоо комиссияларынын баарын текшергенге чыгышты. Бул жерде мына атайын топтор түзүлгөн. Ар бир аймакка мына эсептөө палатасынан, башка мамлекеттик органдан адистерди биз чакырып, ошо БШКнын мүчөлөрү менен ошо былтыртан бери өтүп келаткан шайлоолордун ошо бөлүнгөн шайлоолорго бөлүнгөн каражаттардын баарын дисциплина боюнча кандай списание болду, АШКнын участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнө канча айлык төлөнгөн, ошолордун отчетторунун баарын текшергенге ошо атайын топ түзүлүп, ошо аймактардын баарында ишин жүргүзүп жатат.